Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Мен Талас облусунун Талас районундагы Гүлай Оразалиева атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Бабырова Саадат Кайыповна. Бүгүн биз кыргыз тили сабагын баштаардан мурда бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы. Жаздын келиши менен жаратылыш да жанданып, дарактар бүчүр байлап, тоо боорундагы кичинекей айылыбыз көркүнө чыгып турат. Айланабызга карап суктанып, баарыбызга чың ден соолук каалап, бир жылмайып алалы. Бүгүн биз кыргыз тилиндеги туруктуу сөз айкаштары боюнча кеңири түшүнүк алабыз. Туруктуу сөз айкаштары ойду элестүү, таасым, курч жана учкул билдирүүчү каражат болуп эсептелет. Фразеологизмдердин курамындагы сөздөр өздөрүнүн баштапкы түздөн-түз негизги маанисинен ажырап, бир бүтүнгө биригип, ойду курч, элестүү берет. Алар бир тилден экинчи тилге сөзмө-сөз которулбайт. Эгерде которсок, мааниси бузулуп калат. Фразеологизмдерди уюштурган сөздөр туруктуу келет. Алар өзгөрбөйт. Эми карагыла, туруктуу сөз айкаштарына мүнөздүү белгилерди карап өтөлү. Биринчи, эки же андан көп сөздөрдүн өз ара айкашкан курамынан турат. Экинчи, курамындагы сөздөрдү башка сөздөр менен алмаштырууга болбойт. Үчүнчү, сөз сыяктуу эле дайыма даяр материал катары колдонулат. Төртүнчү, компоненттери өзүнүн алгачкы лексикалык маанисинен алыстап, калган компоненттер менен бирге башка бир маанини билдирет. Мисалы, кой оозунан чөп албаган деген туруктуу сөз айкашын карап көрөлү. Бул сөз абдан жоош деген маанини билдирет. Түз мааниде колдоно албайбыз. Тутумундагы сөздөрдү алмаштырганга же түшүрүп айтканга болбойт. Мисалы үчүн эчки оозунан же уй оозунан чөп албоо десек, мааниси жок болуп калат. Оозуңа май деген туруктуу сөз айкашын карап көрөлү. Кандайдыр бир жакшылык же жакшы кабар жөнүндө билгизген кишиге карата сүйүнүү, толкундануу менен алкоо маанисинде колдонулат. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Жолго чыккан, жол тартып бара жаткан адамга карата жолдон эч кандай кырсыкка учураба, баардыгы оюңдагыдай болсун деген алкоо, жакшы тилек кылуу маанисинде колдонулган сөздөр. Балдар, кыргыз тилиндеги сөз айкаштары, туруктуу сөз айкаштары, фразеологизмдер ойду элестүү, таасым, курч жана учкул кылуучу каражат. Бул тилдик кенч. Бизде кепте кыргыз тилинде даяр материал катары колдонобуз. Эми балдар, карагыла, туруктуу сөз айкаштарына сүйлөм түзөбүз. Мисалы, ала жипти аттабаган деген сөздүн маанисин тапкыла. Жылдызы жарык, колу ачык, карга тезек чокуй электе, ат жалына касан асуу, ат салышуу. Мына ушул сөздөрдүн маанисин таап, андан кийин ушул туруктуу сөз айкаштарына сүйлөм түзөбүз. Балдар, үйгө тапшырма туруктуу сөз айкаштарына